УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Кара суунун Савай айыл өкмөтүнө караштуу Ынтымак айылынын тургундары менен жолугушууга барды. Жолугушууда ал чогулган элге Өзбекстан менен жер алмашуу маселеси боюнча маалымат берди. Эске салсак, Кара суу районуна караштуу Савай айыл өкмөтүнүн тургундары Кемпир-Абад суу сактагычынын айланасынан 50 гектар жерин Өзбекстан менен алмашууга макул болбой, бир нече күндөн бери наразычылык акциясын өткөрүп жатышкан. Жер алмашуу 2020-жылдын 24-25 мартында Ташкентте өткөн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз-өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын жолугушуусунда макулдашылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун билдирүүсүндө Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосунда жеңишке жеткен партиялардын бири Кыргызстан элдик демократиялык партиясы добуш сатып алууга айыпталган документтердин негизинде четтетилип калганы үчүн добуш берүүнүн жыйынтыгы кайрадан эсептелиши мүмкүн. Себеби БШКнын жобосунун негизинде мыйзамдын бузулушуна байланыштуу партия шайлоодон четтеп калган убакта алардын добушу алынып кайрадан 7% көрсөткүч эсептелет. Бир партия чыгып кетип, калган уткан партиялар арасында бөлүштүрүлөт. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, эгер Кыргызстан элдик демократиялык партиясы мындай чечимге макул болбосо, 3 күндүн аралыгында БШКга кайрылышы шарт. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин билдирүүсү боюнча Кыргызстанда бүгүнкү күнгө 10 миңден ашуун жаран COVID-19 каршы эмдөөдөн өттү. Маалыматка ылайык, эмдөөдөн дарыгерлер, мугалимдер жана коопсуздук кызматкерлери өтүп жатат. Өлкөгө Кытайдын Sinopharm вакцинасынын 150 миң дозасы келген. Аны менен 75 миң адамды эмдөө каралган. Вакцинаны биринчилерден болуп 29 мартта Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев алган. 19 апрелге караган суткада өлкө боюнча 212 кишиден вирус аныкталды. Эң көп учур Бишкек шаарында катталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3 жана Чүй облусунда 3 бейтап каза болду. Кыргызстандык жеңил атлетчи Дарья Маслова Тажикстанда өткөн эл аралык жарым марафондун жеңүүчүсү аталып, алтын байгеге арзады. Бул Дарья Маслованын бир айдын аралыгындагы экинчи жеңиши. 28 мартта Ташкентте өткөн марафондо да жеңүүчү болгон. Ал 21,1 чакырымдык жарым марафонго жарышка чыгып, белгиленген аралыкты 1 саат 12 мүнөт 2 секундада чуркап өттү. Дарья Маслова 5 миң жана 10 миң метр аралыкка чуркоо боюнча Азия оюндарынын 2 жолку чемпиону. Эске салсак, 2019 жылдын 1 декабрында Испаниянын Валенсия шаарында өткөн эл аралык лицензиялык марафондо ал олимпиадалык нормативди ийгиликтүү аткарып, Олимпиада оюндарына жолдомо алган. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери дүйнө жүзүндө 140 миллиондон ашуун адам ооруга чалдыгып, көз жумган адамдардын саны 3 миллиондон ашты. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, акыркы бир жуманын ичинде дүйнөдө күн сайын 12 миңге чукул адам коронавирустан көз жумуп, илдеттин курмандыгына айланышты. Расмий маалыматка ылайык, бир күндө дүйнөдө 700 миң адамдан вирус тастыкталып жатат. Бул илдеттин кайрадан күч алгандыгынын белгиси дешет адистер.